Бұл мыйзам өтіп қалса, ушул сиз сунуш кылган желек өтіп қалса, Кыргызстанда қанша миллион номерди алмаштырыш керек болуп калат? Негизи мыйзамга каршы келип калат да, туурабы? Анан чет мамлекетке чыга албай калат. Мен түшүнүп атам, азыр сиз алмаштырбай деп атабыз, бирок аягы баары алмаштырабыз, мыйзамга дал келбей калат. Паспорттарыбызды да алмаштырышка туура келип калат. Чет мамлекетке баратканда башка чет мамлекет пограничниктери бул Кыргызстандын туусу башка экен, паспортуңуз да башка экен деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан канча машинени алмаштырганга туш келип калат номер? Рахмат, мен авторлордун бири катары жооп берсем, уруксат берсеңиз. Биринчиден, бул абдан коомчулукту түйшөлткөн маселе, ошол учурда коомчулукка туура эмес маалыматтар кетип атат. Бир дагы автоунаанын мамлекеттик номери туу кабыл алынган күнү же ошол айда алмашпайт. Өзүнүн кезеги менен жаңы номерлер алынып атканда алмашат. Ошол учурда мамлекеттик бюджеттен эч кандай каражат кетпейт. Биздин 32 өлкөдө элчиликтерибиз бар. Ошол элчиликтердеги туулар өзгөрөт. Улуттар биримдигиндеги, ошону менен катар биздин Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердеги туулар бардыгын эсептегенде 150-дүн тегерегинде туу өзгөрөт экен. Аны мамлекеттик бюджеттен эмес, демөөрчүлөр өздөрү бардыгын төлөп беребиз деген дагы демөөрчүлөр бар. Андыктан мамлекеттин эсебинен паспорт же башка бир мамлекеттик документтерге эч кандай каражат кетпейт. Бардыгы өзүнүн мөөнөтү болгунчакты аяктагынча эски туу менен колдонулат, жаңысына жаңы туу кетет. Ошону мындай коомчулукка туура маалымат берип койсок. Паспорт да өзгөрүлбөйт. Өзгөрбөйт. Жаңы паспорт алгандарга жаңы туу болот. То есть анда тууну өзгөртпөй деле койсок болот экен да? Баары эчтеке өзгөрүлбөсө. Өзгөрөт. Жок, эмне өзгөрт? Паспорт өзгөртпөсөк, номерди өзгөртпөсөк. Жок, жаңылар өзгөрөт да жаңы алганда. Сиз өзүңүздүн номериңизди өзгөртөсүзбү жаңыга? Мен кааласам өзгөртөм, каалабасам өзгөртпөйм. Убагы келсе өзгөртөм. Алдыгы жерде туруп, биз ант берип атканда кандай туу жат турду эле? Кайсы тууну колубузду кармап ант бердик эле? Біз эч кандай тууга ант берген эмеспиз, биз конституцияга ант. Кармаганда туу турдук эле го. Мына ушул көрүп турган тууда. Ошого бергенбиз да. Экинчиден, курман болгон Кыргызстан үчүн курман болгон балдарга ар бирине туу берилген. Ошолорду мындай алмаштырып бересиңерби? Алмашпайт ал. Аларды алмаштырбайбы? Жок. Экинчи. Акыркы суроо. Бул жылдызыбыз жана вор в закониялардын жылдызына окшошуп калган жокпу? Бул жана аларды калючка деп коет экен. Күндүн нуру же күндүн шооласы десеңиз туура болот. Эч кандай аларга окшошкон эмес. Окшошпойт дагы. Мен алдында мындай звезда турат да, бир эки вор в законнике. Ким эле окшошконсу турат магачы. Окшош болбойт да? Жок, окшош болбойт. Звезда Давида деп жана еврейлердин знагына да окшошуп калбайбы түс болуп турганы? Эми ар ким баягы ар кандай айтып, түшүнүп, талкуулай берсе болот, бирок бардыгы көзгө даана көрүнүп турат. Ушул биз тууну бузган жокпуз, тууну жакшыртуу гана максатында болуп атат бул. Ошол үчүн урматтуу авторлор, негизи мен үчүн, мен баягы согушка катышкан адам үчүн туу деген бир аябай бир жүрөккө сиңген нерсе. Туу үчүн көптөгөн балдарыбыз курман болгон, туусун жоготкон, войсковой частьты расформировать этип жок кылчу. Мен билгенден бир войсковой часть, пограничный застава ошол туусун алып туруп, алып чыкканда ошол туунучу. Ошол үчүн ушул тууга абайлап мындай мамиле кылсак, кетпейт деп атасыздар да, эми акча кетет да. Канча эми примерно канча акча кетет? Акча кетпейт. Мамлекеттик бюджеттен бир тыйын кетпейт. Эмнеге? Ким тууларды ким жасайт? Эртең паспорттун өзгөрүүлөрүн ким жасайт? Аны
Биз сүйлөшкөнбүз, демөөрчүлөр бар. Демөөрчүлөр эле ошол алгачкы алмашууда ошолор жардам беришет. Ал кайерде демөөрчүлөр экен? Алар эмне пайда табат экен ошол жерден? Мекенчил адамдар көп да. Алар кайерден акча табат ошо мекен? Өздөрүнөн. Ал өздөрүнүн каалоосу. Эгер желек, герб, гимн кире турган болсо, анда биз гимндин экинчи куплетин деле өзгөртпөдүк беле? Бейкуттукту өз дилин берүүгө деген сөздөр бар, экинчи куплетти алып салбадык беле? Анда эмне сакралдуулук жоголбойт? Анда эмне эгемендүүлүккө доо кетип ыйыктыктар жоголбойт да? Ушул убакта желекти оңдоп түзөө иштеринде бардык нерсе өзгөрүп кетиши керек. Биз желекти түп тамырынан бери өзгөртүүгө каршыбыз. Ал элдик референдум болуш керек. Бирок азыр желек ал жөн эле оңдоп түзөө деп атат да. Муну да мына жыйын чечесиңер. Кабыл алабызбы, албайбызбы? Бирок ушул иштердин аркасынан саясатташтырып, анан өлкөгө, анын өлкөнүн башчыларына, жогорку кеңешке, анын кээ бир депутаттарына ар кандай пикирлер айтылып атат. Анын депутат өзүнүн мыйзам чегинде берген укугу да. Ал мыйзамды алып чыгуу депутатка көргөзүлгөн ыйгарым укуктун чегинде болот. Ал депутатты колдойбузбу, колдобойбузбу, ал мыйзамды алып чыгабы, алып чыкпайбы, анын баары мыйзамдарда жазылган. Ал мыйзамдардын негизинде ошого чейин алып келет. Аны колдойбузбу, колдобойбузбу, буна палатанын иши. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, амансыңарбы? Башында маани бербей аткам, просто мындай сөз болуп өтүп кетет го деп, бирок биринчи окуудан өткөнү уккандан кийин айткым келип атат да, желекти өзгөртүү маселеси боюнча. Кээ бир адамдар айтып атат, эски желектин, эски туунун өзүнчө бир тарыхы бар деп айтып атат. Бирок мен башкача бир нерсени айткым келип атат да. Азыркы учурда факттарга таяна турган болсок, жалпысынан Кыргызстандагыларды, Кыргызстан жарандарын документтери алмашышы керек, автоунаасынын номерлери алмашышы керек, мамлекеттик кабинеттерде турган желектер жана туу менен эмне байланышы бар болсо, жалпысы алмашына туура келет. Ошондуктан бир нерсени айткым келет. Итак эле азыр паспортный столдо же болбосо унаа ишканасында эбегейсиз очередти көрөбүз да. Очеред, барсаң эле очеред, адамдардын тыгын турганын көрөсүн. Биздин Кыргызстан жалпысынан, жалпы кыргызстандыктардын документин которгонго кантип үлгүрөт? Жетишеби? Экинчиси, бюджеттен эбегейсиз акча талап кылынып атат. Мынча расход кимдин кызыкчылыгына, кимдин пайдасына иштеп атат? Бул болгону туруш-турмушу менен зыян, асты үстү менен зыян. Анан мен ар дайым айтам, биздин ойлорубузду элдерге суроо кылып калтырабыз. Эл чечим, эл тараза деп айтып келем. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу жарандар, кандай деп ойлойсуңар? Очередтен жетишеби мамлекеттик структуралар? Же болбосо биздин мамлекеттин азыркы экономикасы эбегейсиз бул расходду көтөрөбү? Андан башка толтура проблемаларыбыз турганда, мектеп салынышы керек, бала бакча салынышы керек, ооруканалар салынышы керек болуп турган учурда тууну өзгөртүү же болбосо анын артындагы эбегейсиз расход кимдин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат? Бул мен үчүн ачык суроо бойдон калып атат. Жанагы урматтуу Шакиев, сизге да айтам. Оюңузду айтканыңыз туура. Ой пикир билдиргенге сиздин конституциялык укугуңуз бар. Бирок башка элдерге зыян бербеши керек ал оюңуз. Сиздин уктап турганда тапкан, мындайынча айтканда, жомогуңуз биздин эртеңки турмушка, мындайынча айтканда, элдин чөнтөгүнө, мамлекеттин казынасына зыян бербеши керек деп ойлойм. Дагы башка нерсе таба албадым сизге. Ошондуктан урматтуу мекендештер, суроо бойдон калып атат. Кантип ойлойсуздар? Биздин мамлекеттик структуралар жетишеби? Бул биринчи суроо. Экинчиси, биздин экономика көтөрөбү бул эбегейсиз расходду? Ой пикир калтырыңыз. Сиздин оюңуз биз үчүн маанилүү болуп келген, будан ары да маанилүү. Жалпыңыздарга рахмат.